Салам достор. Бұл видеода Redmi сүйүүчүлөр үчүн Note 11 поколениядагы Redmi Note 11 жөнөкөй жана Pro экөөнүн айырмачылыктарын бир аз айтып кетебиз. Бұл Note 11 жөнөкөй. Так. Redmi Note 11 оперативный память 4, память 4/128. А бұл 6/128. Так. Азыр ачып көрөлү. Экөөндө тең. Эки телефондо тең. Өзүнүн родной чехолу бар, простой, прозрачный. Мынакей. Батарейка. Экөөнүкү бирдей. Так, азырын ачып көрөлү. Так. Onun işte orada. Çok biraz orada. Bunda bir kite başlıca da. Hatta okşuş. Çekolları okşuş. Çekolları okşuş oldu. Şimdi bunun zaryadniklerini karab görüyoruz. Так, zaryadniklerini alıp karasak. Çarbayla karab göreyim. Zaryadnikinde разница болот. Бул 33 вольт, бул 67. Экөө тең быстрый зарядник. 45 минутада 0-дан 100%га чейин толтурат. Бирок бул күчтүүрөөк. 11 Pro'нуку. 11 Pro уже зарядниктен башталды плюстары. Ценасы боюнча айткан болсок, Note 11 жөнөкөй 11лер 15 миңден 16 миңге чейинки аралыкта ценалар ушундай болот. Кыргызстанда. Так. Эми формасында экөөнүн дюйм бирдей разницасын. Так, Note 11 Pro'da кичине чоңураак болот экен. Мегапиксель Note 11 Pro өзүңүздөр көрүп тургандай мынакей 108 мегапиксель дейт. Note 11 жөнөкөйдө 50 мегапиксель. Азыр жандырып көрөбүз. Корпуста дагы бир разница. Силерге байкалып атабы. Note 11'de kamerası tegiz жылмакай. Note 11 Pro'da fotoaparаты чыгып турат экен. Так, жандырып көрөбүз азыр. Негизи достор, цена барын кызыктырган нерсе, ценасы Note 11 жөнөкөй Note 11 оперативный память 4, 4/128. Бул 15 миңден 16 миңге чейин болот экен. Эми ар кайсы магазиндерде ар кандай болот. Бул болсо Pro'нуку 20 миңдин айланасында. Бул Кыргызстандагы ценалар. Так, азыр бул жансын. Фотоаппаратын текшерип көрөбүз. Так, азыр бул видеону телефон менен эле тартып аткан үчүн экөөнү биринчи сөткө тартып алып туруп, анан салыштырган туура келип калды.
азыр бирдей жакындыктан бирдей аралыктан сүрөткө тарттым. Экөөнү тең бир эле жерде. Так. Разницасын көрөбүз. Телефондон разницасы жакшы көрүнбөшү мүмкүн. Бирок бар разницасы значительно билине турган эле чоң эле разница болот экен. Мына мисалы экөө бирдей аралыктан тартылган. Разницасын байкаган болсоңуздар керек. Мынакей. Пронун действительно фотоаппараты 108 дегенчелик күчтүү. Балким 108 чыкпашы мүмкүн, бирок действительно разница бар чоң. Ценалар боюнча экөөнүн разницасы 4000-5000 разница болот средний. Эгер Redmi алам дегендер болсо, мен айтат элем Pro'сун алгыла. Разницасы 4000-5000 чейин болот, бирок 2022 жылга чейин көпчүлүгү эле Android телефондордун оперативный память стандартный почти 80% эле 4 болчу. Азыр уже 6-ны деле кээбирлери аздап калды. Азыр 8 оперативный память 8 издеп атышат көпчүлүгү. Бул азыр могу мен көрсөтүп аткан 6. Бул 4-кө 128, бул 6-га 128. Албетте акчасына жараша, бюджетине жараша телефондун качествосу дагы, памяты иштеши дагы акчасына жараша болот. Ошондуктан мен айтар элем, Note 11 Pro'ну чочубай эле алыр эле. 6 гигабайт, 8 гигабайт оперативный память. Азыр ал жаңылап аткандарга айтарыбыз, ошол оперативкасын сөзсүз түрдө сурагыла. 4 эмес, желательно 6-8 алгыла. Замандын талабына жараша приложениялар, азыр сөзсүз түрдө приложенияларды колдонсоңар, скачать этип. Негизи бардык универсальный играларды ойношот жаштар. Ошого байланыштуу мынакей. Экөөнү тең производство Чина дейт. Айткандай, производство Чинаны чочубай эле алып бергиле. Эгер Redmi алып аткан болсоңуздар. Производство Индия дегендер бар. Алар негизи ал жактан келип атканда $10 чейин, $5-6, $10 чейин разница менен келет. Арзаныраак. Индийский производство арзаныраак болот. Ошого жараша сапатында дагы бир аз разница болот. Чина, Вьетнам деген производствону алып берсеңер болот. Индийский болсо лучше албай эле койгула.